Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz maqtovlar, dаңқтаулар болсын. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсын. Allah subhanahu wa ta'ala караңыз канчалаган улуу меримдүү зат. Холик жаратуучу сыпаты менен баардык аламдарды жаратты. Эми жөн эле жаратып койбостон, балким Аллах subhanahu wa ta'ala кереметтүү Кур'ан-ы Каримде баардык нерсенин максаты болгондой эле инсандын дагы максатын ачык айкын айтып кетти туугандар. Estağuz billah. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Эскерткин эскертүү момун мусулмандарга сөзсүз түрдө пайда берет деп жатат, караңыз. Бул эскертүү кимдерге пайда десе, Аллах Таалага ишенгендерге, Аллах Таалага ыйман келтирген момун пенделерге, сиз менен бизге эскертүү сөзсүз түрдө пайда берет. Мейли бүгүн болбосун, мейли эртең, балким кийинки күнү. Бирок Аллах subhanahu wa ta'ala айтып жатат, эскерткин эскертүү момундар үчүн сөзсүз түрдө пайда. Эмне нерсени эскерт десе, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мен инсан менен жинди жараттым бир гана өзүмө ибадат кылыштык үчүн дейт. Аллаху акбар, караңыз. Эми сиз менен биздин инсан менен жиндин максаты Аллах subhanahu wa ta'alага кулчулук кылуу, Аллах Таалага сыйынуу, балким акыретти куруу, балким акыретке даярданып калуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтты го. Эң акылдуу адам, эң акылдуу инсан, ал кайсыл адам десе, өлбөй туруп өлүмгө даярданган адам эң акылдуу адам дейт. Мына ошондуктан бир туугандар, Аллах subhanahu wa ta'ala кереметтүү Кур'ан-ы Каримде куллу нафсин заиқатул маут деп жатат. Ар бир тирүү жан ээси өлүм дамын татуучу. Мына ошондуктан сиз менен бизге дагы өлүм келе электе, балким сиз менен биз ал акыретти куруп калайлы. Аллах Тааланы табып калайлы. Аллах Таалага не кылайлы? Жалбарып калайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте инсанга бир коктуу алтын боло турган болсо, ал экинчи коктунун болуусун самайт дейт. Бир өрөөн алтын болсо, экинчи өрөөндү самайт деп жатат. Ал эми кимде ким Аллах subhanahu wa ta'alага чын жүрөктөн тобо кыла турган болсо күнөөлөр үчүн, Аллах subhanahu wa ta'ala ошол инсанды сөзсүз түрдө кечирет деп жатат. Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз Я аюханнас деп элдерге кайрылып жатат. Силер чындыгында Аллах subhanahu wa ta'alага күндүгө 100дөн 70ден ашуун истигфар айтып тургула дейт. Мен чындыгында 70-100 ирет Аллах subhanahu wa ta'alaдан кечирим сурайм деп жатат, караңыз. Бул эмне десе, Аллах subhanahu wa ta'ala жан каргарага келгенге чейин Аллах subhanahu wa ta'ala күнөөлөрдү сөзсүз түрдө кечирет туугандар. Мына ошондуктан Аллах Тааланын мээриминен, ырайымдуулугунан, кечиримдигинен сиз менен биз үмүт үзбөйлү туугандар. Убакыттын барында убакытты туура пайдаланып, Аллах subhanahu wa ta'alaдан кечирим сурап, кылган күнөө иштерге тобо кылып калайлы туугандар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.